Достор, кандайсыздар, бүгүн бир чыгынып мына ушундай тюльпан самсалар жасадым. Чоркадымдагы магазинге барып, керектүү нерселеримди алып келип алдым. Мага керектелди 450 грамм un, 200 грамм маргарин. Мына ушинтип маргаринди кырыштанып көрүп, un менен жакшылап колубуздун жардамы менен аралаштырабыз. Ушул абалга келгенден кийин 15% сметанабызды кошобуз дагы жакшылап камыр ийилип алабыз. Унубуз эле калып кетти го деп кыжаалат болбоңуздар. Табакты оодарасыздар дагы мына ушинтип колуңуздар менен мыжыктап, ушундай камыр даярдап аласыздар. Эми муну 15 мүнөткө холодильникке коюп турабыз дагы. Начинкасын даярдайбыз. Начинкаңызды каалагандай кылсаңыз болот. Мен пияз коштум, эт коштум, май коштум жана ошондой эле суукта тоңбой өлбөй калган картошканы кошуп койдум. Каалаган приправаңызды кошосуз дагы. Туздан, зиреден, мурчтан кошуп жакшылап аралаштырып начинка жасап аласыз. Эми камырыбызды алып ушинтип майда бөлүкчөлөргө бөлө алабыз. Менде ровно 20 штук самсы чыкты. Ушинтип жаябыз дагы. Бычактын жардамы менен бир четин тилип туруп, ичине фарш салып, ушул таризде тюльпан самсыларыбызды жасап алабыз. Кааласаңыздар ичине дагы фарштан кошуп койсоңуздар болот. Асын жакшылап бекемдеп түйөсүздөр дагы мына ушинтип кооз кылып жасап аласыздар. Эми бир жумуртканы чагып туруп, бетине сүйкөп, сейденанан да кошуп коесуздар. Эми 250 градуста духовкада 35-40 мүнөт бышырып аласыздар. Баары тамшанып жей турган самса болот. Барыңыздарга келип, менин баракчама катталганын унутпаңыздар.